Бул кесипте эң чоң кыйынчылык эмне? Бул кесиптеги эң чоң кыйынчылык биз жаш муундарга билим беребиз, ошол эле мезгилде тарбия кошуп беребиз. Мектеп окуучулары бул жаш муундар биздин келечегибиз. Ошондуктан биздин өзүбүздүн үй бүлөдөгү өзүбүздүн балдарыбыз болсо, ал эми билим берүү мекемесинде мектептеги жалпы эле биздин окуучуларыбыз өзүбүздүн экинчи балдарыбыз болуп эсептелинет. Ошондуктан эч качан балдарыбыздын жан дүйнөсү оорубасын, ден соолугу чың болсун дейбиз. Дайым балдардын амандыгын дилейбиз. Билимдүү жаштар болсо экен деп дайым айтып келебиз. Эң чоң биздин бул кесиптеги оор көйгөй ушу балдарыбыз баары сабаттуу болсо экен, билимдүү болсо экен деп гана тилейбиз. Рахмат. Эми ар бир кесипти биз өзүбүз сүйүп тандаган үчүн бизге оорчулугу деле жок. Рахмат. Окуучулар менен түшүнбөстүк болгондо кандай жол менен чечесиз? Рахмат сурооңо аябай жакшы суроону бердиң. Окуучулар менен эгерде түшүнбөстүк мамилелер болуп калганда биринчи ызычуунун чоо жайын аныктап, тактап, анан окуучуларды биргеликте кайра ынтымакка чакырып, жакшы сөз менен чечемин. Рахмат сиңизге. Жоңуңузга чоң рахмат. Рахмат силерге дагы. Окуучулардагы кайсы сапат сизди эң көп кубандырат? Окуучулардагы эң жакшы сапаттар: окуучу жакшы билим алса, отличник жакшы окуса, тартиптүү, тарбиялуу болсо, ошол сапаттары мугалимди өтө кубандырат. Рахмат чоң. Рахмат чоң. Окуучуңузду эч качан унута албайсыз жана эмне үчүн? Эң жакшы суроо экен. Мен үчүн эң жакшы көргөн окуучум азыркы 10 класста окуп атат, Раманкулов Абдулазиз. Унута албаганым эмне үчүн? Себеби мен 2024-жылы мыкты мугалим конкурсуна катышып атканда эжеке биз сизге ишенебиз, сиз буюрса биринчи орунду аласыз деп сабакка да өтө жакшы катышып берген, и мага мотивация катары дагы өтө сонун сөздөрдү айтып колдоп турган ошон үчүн. Рахмат эжеке. Мына Чоң рахмат. почему вы выбрали именно это? Эта профессия, как сказать, я люблю от души. Я детей люблю, и, наверное, я родилась преподавателем, как учителем, как сказать. Я с малых лет мечтала об этой профессии, но мои родители с малых лет меня направляли вообще-то в другую сторону. И я как-то по течению судьбы попала в технологическую. Технолог я, на самом деле. А потом 50 лет я стала, переучилась обратно в педагогическом. И вот сейчас с малышами вожусь. Спасибо большое, Влада. Пожалуйста. Трудно ли быть вам учителем? Учителем быть трудно, но и в то же время это благородно и почетно. Когда видишь результат своей работы в детях, когда есть о них отдача, счастливее учителя не может быть человека. Учителем быть трудно и в то же время приятно. Спасибо большое. Спасибо. Мугалим кесибин тандоо сиз үчүн туура чечим болду деп ойлойсузбу? Сөзсүз түрдө кызым. Себеби мен бул мугалимдик кесип менен өтө чоң ийгиликтерге жеттим. Бардыгынын жашоо турмушу тың, барган сайын бардыгы саламдашып, мени ушунчалык сыйлаганына мен өтө кубанычтамын. Рахмат агай. Мамлекет дагы мага, рахмат силерге да, мамлекет дагы ошол эмгектерини баалап, ардак грамоталар менен, төш белгилер менен сыйлады. Ошолдо иштеген коллективим дагы өтө жакшы коллектив. Мугалим болуу үчүн кандай сапаттар керек? Мугалим болуу үчүн эң биринчиден адамдын өзүндө каалоо болуш керек. Ошол кесипти тандаш үчүнчү биринчи каалоо болуш керек. Каалоо болсо баардык нерсе аткарылат. Анан чыгармачылык болуш керек. Негизи эле мугалим бул чөйрөдө жашоодо баардык адамдар менен тил табыш керек да. Адамгерчиликтүү болуш керек, таланттуу болуш керек. Рахмат эжеке. Сиз үчүн мугалим болуу эмнени түшүндүрөт? Мен үчүн мугалим болуу бул балдарга билим берүү, туура тарбия берүүнү түшүндүрөт. Рахмат. Бар болуңар. Кесибиңиздин эң сыймыктуу сыры кайсы болгон? Мен эң сыймыктанган учур мен окутуп чыгарган окуучулар келечекте өзүнүн жолун таап кеткендигинде болгон. Мен ошол бүтүргөн окуучуларды көрүп, өздөрү каалаган кесиптин ээси болгондо көрүп, өзүм сыймыктанганымда ошого багып бергендигим. Рахмат. Эмгегиңиздин жемишин көргөндө кандай сезимде болосуз? Аябай сүйүнөм. Кубанычта болом. Балдарга берген билимимдин акыбети кайтып, балдар билип турса, өзүнүн жашоосунда ошол билимдерди колдонуп жатса, аябай сүйүнөм. Рахмат эжеке. Мына сизге.
Мугалим болуу сизге жагабы? Албетте мага жагат. Өз кесибимди тандап, өзүм жактырып окуганым үчүн мага жагат мугалим болуу. Жакшы кесип, ардактуу кесип. Технологиянын өнүгүшү билим берүүгө кандай таасир тийгизди деп ойлойсуз? Технологиянын өнүгүшү билим берүү системасына өтө чоң таасирин тийгизди деп ойлойм. Себеби мындан кийин технологиянын өнүгүшүнө жараша окуучулардын билим деңгээли жогоругады. Рахмат эчке. Рахмат. Ооба кезиңизде ким болууну кыялдаңыз? Мен журналист болгум келишип, бирок тилекке каршы жетпей калгам. Силерге да рахмат. Сиздин оюңузча мугалим үчүн эң чоң сыйлык эмне? Менин оюмча мугалим үчүн эң чоң сыйлык бул окуучуларыбыздын жетишкендиктери. Окуучуларыбыз жакшы окуп, жакшы окуу жайларга тапшырып, жакшы кесиптин ээси болсо, үлгүлүү уул кыздардан болсо, ошол биз үчүн эң чоң сыйлык. Рахмат эчке. Сизге? Эмне үчүн мугалим болгонду тандадыңыз? Мен мугалим кесипти тандаган себебим мен балдар менен иштөөнү, уюштурууну, балдар менен сабак өтүү мага аябай кызык. Ошондой эле өзүмдөгү билимимди балдарга арнаганды жакшы көрөм. Рахмат эчке, чоң нагыл сизге. Рахмат. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Мне абсолютно все нравится в моей работе, в моей профессии. Я думаю, что я учительница. Я люблю детей, я люблю вас всех. Она мугалим кесип, баардык кесиптерди жашатты. Мугалимдик кесиби. Кесибиңизди өзгөрткүңүз келеби? Жок, кесиби өзгөрткүм келбейт. Себеп дегенде мен өзүм кызыгып кесибимди тандап алгандым. Буюрса жетишкендиктерге жетебиз деп ишенем. Рахмат эчке. Рахмат. Сиздин оюңузча жакшы мугалим кандай сапаттарга ээ болушу керек? Менин оюмча жакшы мугалим болгон биринчи үчүн балдар менен тыгыз байланышта, балдар менен жакшы сапатта балдарга жакшы билим бериш керек. Биринчи үчүн анан ата энелер менен тыгыз байланышта болуш керек. Сөзсүз. Рахмат чоң. Келечекте билим берүү кандай болушу керек деп ойлойсуз? Буюрса келечекте биздин алдыңкы ошол жаңы системага багыт алып окуп аткан окуучуларыбыз буюрса Кыргызстанды Сингапур шаарына айландырат деп ойлойм. Сингапур боюнча жакшы билим деңгээлине жетишибиз керек. Сиздин оюңузча мугалимдик кандай кесип? Мугалим бул эң эле ардактуу кесиптердин бири. Мугалим болуу үчүн ар дайым мугалим билимдүү, илимдүү болуп окуп туруу керек. Рахмат. Эмне үчүн математика салын тандадыңыз? Себеби балдарга ардактуу билим бериш үчүн. Балдардын жакшы келечекте жакшы өздөрүнүн кесиптерин тандаш үчүн. Рахмат чоңчуга. Мугалим болуу үчүн Мугалим болуу үчүн биринчиден билим керек. Терең билим жана жогорку билимдүү болуу керек. Мугалимдикти жакшы көрөсүзбү? Мугалимдик кесипти аябай жакшы көрөм. Негизи биз кичинекей мезгилибизде анча жактырбачумун. Анан өзүм мугалим болгондон кийин аябай жакшы көрүп калдым. Мугалимдерди өтө мыкты деңгээлде сыйлап да калдым. Рахмат ага. Рахмат чоң агай. Сабак берүүдө эмнени жакшы көрөсүз? Биздин сабагыбыз дене тарбия болгондуктан, дене тарбиянын сабактын өзү эле аты айтып турат, дене анан тарбия деп. Биз сабак учурунда ошо тарбиялуу балдарды жакшы көрөбүз да. Эң жакшысы. Окей. Сизге агай. Рахмат.